Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күніңіз менен, Чолпон айым. Құттықтаймыз сізді. Чоң рахмат. Туған күніңіз менен деп тұрып Нamaskar. Саламатсызбы? Туған күніңіз менен. Құттықтай берсек болобу же эртеби азыр? Болу керек. Төрөлдүңүзбү? Төрөлө баштадым. Так айтканда канчада төрөттүңүз? Кечки 5-те. Төрөлөйүн деп калыпсыз. Жакында анда барабыз, сураттам. Чоң рахмат. Бүгін шу туған күніңіз болып тұр. Шын жүректен құттықтаймыз, бардық жақсылықтарды қалаймыз. Қырғыз елі үшін аябай жақсы көнүгүүлөрдү көрсөтүп, денсаулығына қам көріп келесіз. Ылайым эле өзүңүздүн денсаулығыңыз чың болсын, жана ар дайым күлүп жүрүңүз. Денсаулыгы үчүн, Рахмат. денсаулыгы үчүн үй бүлөсүндө бардыгы жакшы, карьерасында бардыгы жакшы адам дайыма күлүп жүрөт. Айтканыңар келсин. Ошону каалайбыз. Канчага чыктыңыз? 18. Ойлонуп калыптырмын да. 18. Турат 18-кө. Эми ашып 1-2 жаш. Айым үчүн. 18-тен ашпайт негизи айында. Жакшы. Аябай эметип калдым. Эмне кыларымды билбей калдым да. Аябай. Рахмат силерге, чоң рахмат. Баштайлы анда, йоганы деле. Туган күндө да жасай бериш керек го деп атам. Туган күндө сөз түрүндө жасап. Кандай көнүгүүлөрдү бүгүн көрүшүңүз? Бүгүн машыгуу түрүндө биринчи туруп өйдө, колдорубуз чогултабыз да. Пружинка деп коет. Өйдө чогулуп, дем алып, дем чыгарып, бутубузга кайта тизебизди ийип, согончоктор жерде такасыз, кайта дем алып, дем чыгарып, таканы чечип, ушундай сыяктуу бир 5 ирет кылабыз да. Бул машыгуу түрүндө бир аз булчуңдарыбызды жылытып, Бул бутка ийбей. буткада, омурткалар да көрүнгөп, түзөлүп, колдорубуз да ачылып атат. Ийиндерге бардык. Дем Аябай чыгарды. сонун көнүгүү болот экен. Үйгө жасаш. Дем чыгарды. Бул насос түрүндө. Кичине биз да ойгонуп, отура бербейле. Отурганыбыз эле отурган. Бир аз жылыгандан кийин бутту колду силкип туруп, адаттагыдай эле асаналарды баштайбыз. Бийлеп туруш керек, э? Ооба. Гаруда асанасы. Гаруда. Чымчыктардын падышасы. Падышасы. Канаттуулар. Колдорубузду чоюп. Бүркүт. Рахмат. Бүркүт окшош турсам эле бир жөн эле. Мен билем буну бардыгын телекөрүүчүлөргө айт. Дем алып. Тамаша. Бир кыйын болуп Айта бергин. Эми колдорубузду бир аз татаалдаштырып коелу. Диагональ түрүндө. Бүркүт эки мындай тоонун ортосу капчыгайга келгенде ушундай өткөрөт да. Эки жараканын ортосун. Дем алып, ушул амалда 30 секунд отурабыз. Колдорубуз кайта борборго алып келдик. Канаттарыбызды ылдый силкип койдук. Бутубузду алмаштырабыз. Албетте биринчи сол бутты алмаштырыш керек. Бул деген биздин кан жүгүрүүбүздү чыңдайт. Чолпон айым бала чагында төрөлгөндө эле баягы кичинекей ымыркайларды кылдырат го ар кандай көнүгүүлөргө. Эже өзү эле кылса керек ошондо эле. Буттарын колдорун ары бери кылып. Балким. Дем алып. Чолпону же ушундай болчу. Тактап көрүңүздү. Жок, мен көргөм. 5 интернет деп ошо. Коляска салып, момпой эле жүрө берчи. Анда сен деген бир 20га чыгып калдың бүгүн. Ал убакта ошондо мен 40та болчумун. Диагональ боюнча чоюп колдорубузду. Бул биздин кол булчуңдарына, кол муундарына, биздин баланска жана менталдык баланска чыңдоочу нерселер. Ушул көнүгүүлөрдү кичинекейинде эле жасачы. 1-2 жашка чыгып калганда баягы аябай ийилчек болчу да. Ошондо эле сизди үйрөтүп коюптур да, сакал. Ой, улуу жок чыгарым байкагам. Тамаша албетте. Бул колдорубузга болчу, эми соңку сол бутубузга туландан насынын жасайбыз. Ал үчүн 2-3 нерсеси бар анын кирүүгө. Биринчи түздөнүп, омурткаларыбыз, мойнубуз албетте биздин жерге параллелдүү. Сол буттан баштайбыз да, оң бутубузду көтөрөбүз. Кийинки бутубуз булга параллелдүү болот. Согончок асманды карайт. Бармактар жерди карайт. Жерди карайт. Дем алып. Ооба, сиздер да кошулуп жасаңыздар. Сөзсүз түрдө баягы эң негизгиси турганда туруш керек экен дейт. Анан ойгонгондо, анан ойлонсок болот экен дейт. Мен ойлойм ойгонгонду мынакей ушундай жашнакай көнүгүүлөрдүн жардамы менен ойгонсок болот.
Анан кийин сөзсүз түрдө ушундай тура албай жатсаңыздар, ордуңуздардан секирип турсаңыздар, ушундай ыкшолонбой жакшы турат экенсиздер. Муну мен өзүмдүн практикаман көрсөттү. Баягы колду керебетке так койбой, мындай эле бутту деген ылдый, бутту деген жиберип ашырып ошентип туруш керек э. Мен ошентип туруп көргөм да. Анан бир аз татаалыраак. Баягы колду койбой жерге. Монтип туруп эле секирип эле туруп кетем, колдорум менен жардам берем. Негедир. Туланда бул деген тараза көнүгөсү. Тараза, таразадай тактыкты, Темалы. музыкадай шаттыкты. Буттун булчуңдарына жана муундарына пайдалуу нерсе. Биздин бутубуз күчтүү болсо, бүт денебиз күчтүү болот. Ушундай жакшынакай көнүгүү. Анткени бүт денебизди байкуш 2 бут көтөрөт да. Ар бир бутубузду ушунда бир бутубуз сол бутубуз, оң бутубуз бул 1 цикл, 4 цикл жасаш керек. Аха, жакшы, келиңиз. Чоң рахмат. Браво, Чолпон айым. Бала чагыңыз кандай өттү эле? Аякта 1-июнда айтып берсем керек эле кандай бала болгон. Мен токтой, эч кандай йоганы жасабагам. Көлдө өткөндө, демек көлдүн жээгинде. Көчө атамдын туулган күнү болчу, бүгүн болсо менин туулган күнүм. Куттуктайбыз. Ата туулган күнүңүз менен өтүп кеткен. Чолпон жердин атасы, бизден да сизге чоң салам жана туулган күнүңүз менен. Ушундай кыз үчүн сизге рахмат. Рахмат сизге. Бактылуу ата-эне экен. Биз ушундай суктанабыз. Ооба. Рахмат. Бар болуңуз Жолдошуңузна деп атайын белек кылып сизди тереп берсе керек деп ойлоп койдук. Ошо бир күнгө кечигип калганда бир азчы. Эчтеке болбойт. Күндө майрам күндө өтө негизи туугандарым баары ошо атамдын туулган күнүндө чогуу эле биз баары эле чогуу эле бир чогулуп коесуздар. Бир чогулуп койгондой болчу. Чоң рахмат. Чоң рахмат эжеке. Сизге да рахмат. Ден соолугуңуз чың болсун. Келип туруңуз.